күнүнө чейин орозо кармайбыз. Хадисте окуйлу, хадисте кыска айтам иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: Зулхиджанын биринчи күнүндө Аллах субхана ва таala Адам алейхиссаламды кечирди дейт. Биринчи күнүндө. Ким бул Зулхиджанын биринчи күнү орозо кармай турган болсо, күнөөлөрүнүн баары кечирилет дейт. Зулхиджанын экинчи күнүндө Аллах субхана ва таala Юнус алейхиссаламдын дуасын кабыл кылган жана балыктын курсагынан Юнус алейхиссаламды куткарат. Ким экинчи күнү орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таалага бир жыл күнөө кылбастан, кыпындай күнөө кылбастан ибадат кылган сообун алат дейт. Элестетте, бир жыл такыр күнөө кылбайсың. Адам баласынын күнөө кылбаган бир сааты жок. Күнөө кылбаган бир сааты жок. Адам баласынын. Бул жерде Аллах субхана ва таala бир жыл жазат, бир жыл ичинде ибадаттын сообуну берет. Ошо менен кошо такыр күнөө кылбагандын сообуну берет. Субханаллахил азим. Канчанчы күн экен бул? Ия. Ооба. Экинчи күнү бул. Үчүнчү күн Аллах субхана ва таala Закария алейхиссаламдын дуасын кабыл кылат. Баласы болбой дуа кылат: "Я Рабби, мага урпак бер" деп. Аллах кабыл кылат. Ким бул үчүнчү күнү орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таala кайсы дуаны кылган болсо, баарын кабыл кылат дейт. Төртүнчү күнү Аллах субхана ва таala Иса алейхиссаламды бул дүйнөгө алып келген күнү болуп эсептелет. Ким төртүнчү күн орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таala ошол кишин жашоонун машаккатынан жана кедейчиликтен куткарып чыгат дейт Аллах субхана ва таala. Кедей болбойт бул инсан. Ким бешинчи күн кыямат күнүндө бул инсан улуу периштелер менен бирге болот дейт. Төртүнчү күн орозо кармаган инсан. Бешинчи күн Муса алейхиссалам төрөлөт. Ким бешинчи күн орозо кармай турган болсо, мунафыктыктан жана кабыр азабынан куткарылган болот. Өтө маанилүү карасаңыздар. Мунафыктыктан, экижүздүүлүктөн жана кабыр азабынан кутулат дейт. Алтынчы күнү Аллах субхана ва таala ар бир пайгамбарга бир жакшылыктын эшигин ачып берген. Ким алтынчы күн орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таala ага мээрим көзү менен карайт дагы түбөлүктү азапка салбайт дейт. Жетинчи күн Аллах субхана ва таala тозоктун 7 эшигин жабып коет. Жана бул 10 күн уланат дейт. Ким ошол 9-чу күн орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таala 30 кыйынчылыктын эшигин ага жабып коет, жана 30 жеңилдиктин эшигин ага ачып коет дейт. Карасаңыздар, ким 8-чи күн орозо кармай турган болсо, 8-чи күн эмне болгон экен? Таруя күнү болуп эсептелет. Ким 8-чи күн орозо кармай турган болсо, эч ким билбеген соопту Алла таала ага жазып берет дейт. 9-чу күн Арафа күнү болуп эсептелет. Биз Арапа күнү деп коебуз. Ким 9-чу күн Арапа күнү орозо кармай турган болсо, Аллах субхана ва таала өткөн жылдын күнөөлөрүн жана бир келе турган бир жылдык күнөөсүн алдын ала кечирип койгон болот дейт. Себеби бул күнү Аллах субхана ва таала динди толугу менен түшүргөн болду. Аятта: "Ал-яума бүгүн акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати." Мен бүгүн силерге диниңерди толук жеткирдим жана ниматымды толуктадым дейт. Дин ошол күнү толук бүттү дейт, Арафа күнү иншалла. 10-чу күн болсо кайсы күн? Курман-айт күнү. Ким 10-чу күн эмне кылса, 2 рекет айт намазын окуса, андан кийин курмандыкты чалган болсо, ошол курмандыктын эң биринчи кан тамчысы жерге түшөрөк Алла таала ошол курмандык чалган инсандын күнөөсүн жана жакындардын күнөөсүн кошо кечирет дейт. وَمَنْ أَطْعَمَ فِيهِ مُؤْمِنًا Kim ошол күнү бир момунга тамак жедирген болсо, бир нерсе икрам кылган болсо, же садака бере турган болсо, Аллах субханаху ва таала кыямат күнүндө бүтүн жамандыктардан, коркуулардан коопсуздук ичинде жаратып коет дейт кыяматта ал инсанды. Сага корку болбойт кыяматта.
Jana mizanda, tarazada amalı Uhud toğusundan da ağır bolat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.